Салам достор, биз азыр Котормо жана Үн Коштоо студиясынын жанында турабыз. Котормо студиясы 2005-жылы апрель айында түзүлгөн. Азыр Котормо студиясында 3 редактор, 2 режиссер, 2 үн режиссер, 7 монтажер, 1 продюсер болуп 15 кызматкер эмгектенишет. Котормо студиясы күжүрмөн кызматкерлер баягы көшөгө аркасындабыз. Шабдалы 18, чуулгандуу сүрөтчү, Чыңгызхан, Келин, Атагонуш, Эртугрул, көпчүлүк эл сүйүп көргөн Даңазалуу Доор сериалдары дал ушул студиянын кызматкерлери тарабынан кыргызчаланып, үн коштолгон. Бул тасмалардын баарын кыргыз тилинде улуттук канал аркылуу бүт республика көрө алды. Эң алгачкы чоң эмгекке болгон кадам албетте чет элден келген тасманы кыргызчалоодон башталат. Мына мынтип сөздүктөрдү аңтарып, тиешелүү сөзгө сөз табып, которгон редакторлор маани маңызын бузбай сактаганга аракет кылышат. Биз ошо телекомиссиясына WhatsApp группасын түзүп алганбыз, ошолорго дагы көргөзөлүп атканбыз. Мисалы, кислота деген, процесс, клетка, бактерия деген, инфекция деген сөздөрдү ошо талаш жараткан сөздөр экен да, ошолорду биргеликте биз менен кошо мындай бир ыкка келтирип которсок. Ал эми Котормо студиянын продюсери Нурдин Төрөбеков көп жылдан бери УТРКнын башкы үн режиссеру да болуп келген. Музыка менен сен дегенге өткөн Нурдин мырзаны мульт тасманын саундтрегин жаздырып жаткан жеринен кармадык. Азыр мына көбүнчө Баластан каналына абдан көп иштеп атабыз. Көп балдар азыр орусча сүйлөп кетишти, ошолордун кыргызча тилин чыгаралык деп аябай катуу күнү түн эмгектенип атабыз. Балдардын контенти эң кызыктуу болуш үчүн эң маанилүү эки фактор бар да, бул юмор, экинчиси ыр, музыка. Эгерде ушул эки жерин жакшы бере алсаң, балдар көрөт. Баластан каналынан кетүүчү мультфильмдердин 80ге жакын пайызын Жибек Туратова үн коштойт. Кээ бир учурда мультфильмдин ырларында ат караганга туура келет дейт жаш талант. Жаңыдан Баластан каналынан көргөзүлө баштаган Тори мультфильмдеги ырларды да Жибек ырдаган. Мен тортори быдылдаган тортори. Мен азыр 14-мүн, 8-класста окуйм. Акча төлөшөбү? Ооба, гонорар төлөп беришет. Канча гонорар төлөп беришет? Мага жетет. Азыр көрдүңүзбү, уже 7-8 класс болуп чоңоюп кетсе эле үнү дагы кичинекей болуп турат. Образды да сонун берет. Кана эмесе, уруксаат берсеңер, көнүгөнү баштайлы. Музыка! Макул устатым. Үн коштоого албетте белгилүү актриса, актерлор чакырылат. Үн коштоо эле тынбастан ошо образды ачып берүү актер үчүн биринчи орунда. Күч кетиребиз, эмгек кетиребиз, жан дүйнөбүздү салабыз, тилибизди сайратабыз. Анан кыргызчанан образ чыгат, ошон үчүн ар бир образ мен үчүн баалуу. Биздин келечегибиз болгон, балдарыбыз кызыгып көргөн мына ушундай мультфильмдер деле эмес, түрлүү тасмаларды кыргызчалоодо улуттук каналдын Котормо студиясы кыргыз тилибизди өнүктүрүүдө эң күчтүү курал. Англис, түрк, орус тилдеринен тышкары Жапониядан келген документалдуу тасмалар да кыргызчага которулуп, үн коштолот. Булар бер жагында да сүйлөйт, аркы фондо дагы ошо бири-биринин сөзүн талашып эле сүйлөй берет экен да. Биз үчүн кичине оорураак болуп калат. Азыктар ашказанда эрип, андан кийин глюкоза. Ал эми Германиянын Deutsche Welle каналынын ден соолукка арналган даректүү тасмалары кыргызчаланып 14 берүүсү эфирден кетти. Дал ушул берүүнү кылдаттык менен үн коштогон Нургул Исламова эки тилде эркин сүйлөп, 10 жылдан ашык убакыттан бери түрлүү берүүлөргө үн коштоп келет. Рахаттанып окуйм. Ошо элге жеткиликтүү болсун деп, ошонун ыгын таап сүйлөгөнгө, ошону туура жеткиргенге аракет кылам. Келишимдер түзүлүп атат, сүйлөшүүлөр эгерде буюрса жакшы болуп кетсе, эмди жылкы планда мультфильм гана эмес, жакшы сериалдарды, жакшы кинолорду дагы элдерге тартуулайбыз.
Айсулу Асанбекова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы. Тортории!